Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздарбы эрендердин эр оюну болгон көп бөрүнүн күйөрмандары. НТ Спорт каналы назарыңыздарды Бишкек шаарындагы Акбула ат майданына бурмакчы. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон беттеште 3-орун үчүн таймаш. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев. Чүйдүн Сары Өзөн Рассвет командасы жана ошондой эле Талас облусунун Бакай Ата районунан Шыралжын командасы бири-бирине каршы келип отурат. Албетте финалга чыкканга бул эки жаатта мүмкүнчүлүк болбой калды. Анткени бирөөсү ушул финалда Бакуат Талас командасына утулган, тагыраагы Сары Өзөн Рассвет командасы. Ал эми Ысык көлдүн Толкун жамааты ушул бүгүнкү беттеште жашыл кийим менен чыккан Бакай Ата Шыралжын командасын утуп алган. Ошондуктан булар эми 3-орун үчүн ат салышууга аргасыз. Акбула ат майданы мына күйөрмандарга чындыгында толуп турат. Күйөрмандардан айланса болот. Ушул көпөрүнү жаңы деңгээлге көтөрүп аткан негизги күч албетте бул күйөрмандар. Алгачкы 20 мүнөттүк башталды. 20 мүнөттөн 3 тайм болот. Ошонун биринчиси сары кийимчендери Сары Өзөн Рассвет, жашыл кийимчендери Шыралжын Бакай Ата экенин эсиңиздерге дагы бир ирет салып өтөлү. Уткан команда 3-орунду ээлейт. Жалпысынан ушул көчмөндөр оюндарына жакын ошого утурлай болуп жаткандыктан, негизинен албетте бул президенттин кубогу дайыма ушул 31 августта эгемендүүлүк күнүнө карата өткөрүлүп келет дагы. Бирок көчмөндөр оюндары андан дагы саналуу күндөрдөн кийин болорун эске алсак, Ош облусунун Достук, Талас облусунун Ынтымак командалары, ошондой эле Биримдик Аюу күчтүү командалар албетте бул турнирге катышкан жок. Бул биринчи лига деп айтсак да болот. Арашан, Толкун, Сынташ, Четинди, Сокулук, Шыралжын, Нурлан, Көкжал, Төшбулак, Сары Өзөн Рассвет, Бакуат Талас, Келечек жана Алыкул аттуу 12 команда ушул президенттин кубогу үчүн 4 тайпага бөлүнүп туруп өздөрүнүн күчүн сынап келди дагы. Азыркы учурда 4 гана команда калган. Ошол 4-өсүнүн 2-өсү азыркы силердин назарыңыздардагы Сары Өзөн Рассвет менен Шыралжын Бакай Ата. Ал учурда алгачкы чабуул болгон аракеттер көрүлүп атат. Убакытты жашыл кийимчендер, демек Талас облусунун Шыралжын Бакай Ата командасынын оюнчулары алып жүрөт. Биз көп көрүүчүлөр менен сиздерди тааныштырып өтөлү. Сары кийимчендерден баштай турган болсок, Сары Өзөн Рассветтен биринчи катар санында Рамзат Бөкөнбаев, минген аргымагы Огонь, экинчи Айбек Эсеналиев, Эртору, үчүнчү Темир Молдокулов суу самырды минип жүрөт. Эркин Тынарбек уулу Хан аттуу ат менен ортодо. 5-номерде Бактияр Жабагиев, минген аргымагы Амадор, Спиритте Бакыты Жолдош уулу минип жүрөт. 6-номерде 7-де Абай Камбарбаев, минген аргымагы Серый, эми Сүлүк Кара деген ат менен Аалы Назаров 9-катар санында. 10-номерде чабуулчулар Бекназар Аматов, Либидер жана ошондой эле Эламан Нурболот уулу 11-номер менен минген аты Тайлум. Андан сырткары 12-катар саны менен Сары Өзөн Рассвет командасындагы эң жаш оюнчу, 2001-жылы төрөлгөн бул Эржан Уланбек уулу. Жана ошондой эле Талас облусунун Шыралжын Бакай Ата командасы менен тааныштырып өтсөк, Бузы Самуддинов 1-катар сан менен ал кара сурду минип жүрөт. Алтынбек Кожокулов Принцте минген бул чабандес 2-номерде. 3-дө Тынчтык Кабылбеков, 4-чү Алмаз Сманов, 5-чи Кутманбек уулу Осмон. Азыр мына жекме-жеке орун алууда. Карап көрүңүздөрчү, мына 9-номердеги Мырзат Жамгырчы уулунун аргымагы кадимкидей Темир Молдокуловго, тажрыйбалуу Темир Молдокуловго ушинтип өзү кыр көрсөтүп жаткан учуру. Албетте анын аргымагы кыр көрсөтүп атат. Биз оюнчуларды аягына чейин тааныштырып алсак, мына 5-номерде Осмон Кутманбек уулу Шыралжын Бакай Атада. Андан сырткары Адилет Талант уулу 6-чы,
Айбек Исаков 7-чи, Бакыт Адыл уулу 8-чи, Мырзат Жамырчы уулу 9-чу. Мына ортодогу чабандес жекеме-жекеде ошондой эле Дастан Бауырбеков 10-чу катар сан менен, Бекзат уулу Надырбек 11-чи, Өмүрбек Эсен уулу ал 12-чи. Чаткал Жолдошов бул Бакай Ата Шыралжын командасынын башкы машыктыруучусу. Азыр Темир Молдокулов улакты жерден эңгенге мүмкүнчүлүк алды. Темир Молдокулов албетте Көкбөрү күйөрмандары үчүн белгилүү чабандес болуп эсептелет. Өзүнүн карьерасында көптөгөн ийгиликтерди жараткан. 1984-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда дээрлик 34 жашка чыгып калды. Бирок дагы деле күйлүү күчтүү, ошентип мына байгелүү орун үчүн болгон беттеште өз командасы менен күч сынашып жаткан болсо, азыр Темир Молдокулов сол такымга улакты басып алды. Жана ошол учурда Мырзат Жамырчы уулу ага каршылык көрсөтүп атат. Бирок мындай жерден улакты Темир Молдокуловдон алып кетүү албетте дээрлик мүмкүн эмес. Мына тегерек чийинден чыгып калды. Андыктан сүрмө топ кадимкидей бул беттешке кошулса болот. Ошол замат анын жанынан Бекназар Аматов пайда болду. Бекназар Аматов албетте чабуулчу, андыктан улак дал ошол жок Аматов эмес, бул жерде Эламан Нурболот уулуна өткөрүлүп берилди. Демек Бекназар Аматовда мүмкүнчүлүк болбой калгандагы ошол Эламан Нурболот уулу Тайгазанга жакын келди, бирок салганга азырынча мүмкүнчүлүк болбой жатат. Шыралжын Бакай Ата командасы дагы албетте алар оңой жол эмес. Ал учурда ошентип алгачкы упайды салып кетти. Мына сага Эламан Нурболот уулу 1999-жылы төрөлгөн. Азырынча 20-га дагы жашы чыгып элек, жаңы гана 19-га жашы таяган, жаш келечегинен көптү үмүттөндүргөн чабандестерибиздин биздин мекендештерибиздин бири ошол Эламан Нурболот уулу эсепти ачты. Жана Сарыжан Рассвет чындыгында кагаз жүзүндө бул беттештин фаворити болуп эсептелсе, аны иш жүзүндө дагы ошентип далилдеп баштады. Болгону 5 мүнөт, 5-чи гана мүнөт артта калган учурда ошентип 1-0 эсеби катталып отурат. Эми Бакай Ата Шыралжын жакшылап абалды оңдогонго аракет кылабы? Жок, андай эмес. Азыр Бакыт Жолдош уулу улакты жерден эңип кетти. Жана ошол замат Тайгазанды көздөй Спирит менен барат жатат. Анын жолунан 1 эмес 2 атаандаш тосуп чыкты. 6-чы номер менен 6-чы номер Адилет Талант уулу жүргөн, бирок аны буйта өтүп Спирит өтө жакшы тажрыйбалуу аргымак. Дагы ушундай керек учурда кадимкидей буйтап Месси дегендей мына футболдо Месси ушундай атаандаштарды жөнөкөй кыймыл аракеттер менен артта калтырып кетсе, азыр да ошол Бакыт Жолдош уулунун Спирит аргымагы дагы ошол сыяктуу бир дриблингди көрсөттү деп айтсак болот. Азырынча 1-0 эсеби катталып турат. Талас облусунан бир нече команда келген. Бул Талас облусунан бир команда финалга чыкты. Ал Бакубат Талас. Ушул мурда Мурас деп аталып жүргөн команда, ага чейин Талас жаштары деген ат менен жүргөн ошол Бакубат алар финалга жетти. Азыр болсо ат үстүндө мына улак тартыш чындап орун алып жаткан мезгили, калсын ышкырыгы жаңырды. Демек бул жерде улак белгиленген чийинден сыртка чыгып кетти. Сүрмө топ сүрүлүп барып чыгып кетти. Андыктан биз кезектеги жекеме-жекени көрөбүз. Ошондой эле финалга чыккан бирөөсү ушул Бакубат командасы болсо, экинчиси бул өзгөчө күйөрмандардын бүйүрүн кызыткан. Эмне үчүн бүйүрүн кызыткан? Анткени бул Ысык Көл облусунун командасы. Буга чейин финалда жеке менин эсимде ушул Ысык Көлдүн командасынын ушул турнирлерде, чоң ири турнирлерде финалга чыкканы таптакыр эсимде жок. Андыктан чындыгында эле алар финалга алгачкы ирет чыгып жатат болушу керек. Ошол Толкун, Ысык Көлдүн Толкун командасы алар финалга чыгып барды. Азыркы мына Бакай Ата Шыралжын командасын алар утуп алгандагы финалга жолдомо алган болчу. Эми алар президенттин кубогу үчүн ат салышат. Ал эми Сарыөзөн Рассвет айыгышкан күрөштө
таластын Бакуат командасына жеңилип калды дагы. Ошентип эми 3-орунга гана ат салышып отурушат. Жекеме жекеден биз азыр мына эки чабандести көрүүдөбүз. Азырынча ким экени так аныктала элек. Ошонусу да буга чейин армагына карай турган болсок, демек Мурзат Жамгырчы уулу кайрадан ортодо. Ошол эле Темир Молдокулов минген аты Суусамыр. Суусамырды сүрүп чыгарганга аракет жасап жатат Мурзат Жамгырчы уулу. Бирок баары бир тажрыйбалуу Темир Молдокулов албетте бул жекеме жекеде мүмкүн азыр ийгиликтүү болбой калган учурда деле, негизи эгерде 10 жолу ортого түшсө, ошонун бир 8-инде Темир Молдокулов улакты көтөрүп кетсе эч кандай таң калбай эле коюш керек. Улуттук курама командага албетте Темир Молдокулов кирген жок, бирок көчмөндөр оюндарында боло турган улуттук курама командага, бирок ошонусу дагы ал жакка барып ойносо, ошол улуттук курамада жүргөн оюнчулардан кем калбаган чабандестердин бири дал ушул Темир Молдокулов деп айтсак болот. Албетте бул жагынан биздин уучубуз кур эмес, Кыргызстандан бир эле эмес, жок дегенде бир 3 команда улуттук курама команданы Кыргызстан 1, Кыргызстан 2, Кыргызстан 3 деп чыгара турган болсо, мына ошолордун баары башка өлкөнүн кайсыл командасы болбосун татыктуу каршылык көрсөткөнгө албетте мүмкүнчүлүгү бар. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 12 команда келет, 9 өлкөдөн 12 команда, анткени Россиядан бир нече команда бар. Ал жакта Россиянын ичиндеги республикалардан өзүнчө келген ой абайлаш керек. Азыр болсо эңкейип Бекназар Аматов улакты эңемдеп жаткан учурда мына артынан келип бул коргоочу, албетте Бакая Ташыралжындын коргоочусу Бузу Самудинов келип ошол улакты эңип жаткан жерден коюп кете жаздады. Эреже боюнча бул туура эмес. Карама каршы тараптан келип эми жеңил түртүп кетсе эчтеке болбойт. Ал эми ушул эңип жаткан учурда келип ат менен коюп кеткенде бул түздөн түз ден соолукка албетте зыянын алып келет. Ошондуктан бул жагын калыстар тобу өзгөчө карап турат деп айтсак болот. Бузу Самудинов бул Бакая Ташыралдын капитаны, өзү 1974-жылы төрөлгөн. Азыркы учурда демек мына 44 жашка келип калды. Ошонусу дагы күчкө толуп турган жаш чабандестер менен кадимкидей ат салышып жаткан учуру. Азамат мына ушул кары жашына карабастан көпкөрүнө сүйгөн чабандестердин баары ушул ат үстүндө азыр Аккула ат майданында өздөрүнүн күчүн сынап жаткан учуру. Кезектеги жекеме жекке мына бул ирет дагы Темир Молдокулов улакты сол такымга кайрадан басты дагы. Кезектеги упайды алуу үчүн болгон аракетти көрөт. Азырынча албетте тегерек чийинден чыга элек, ошондуктан башкалар кошулуп жатты эле. Мына эми чийинден чыккандан кийин сүрмө топ чындап оюнга аралашты. Ошонусу дагы деле өзүнүн такымында басып жүрүп эми гана өткөрүп берди Бекназар Аматовго. Буга чейин Эламан Нурболот уулу бир упай алып келген өз командасына. Эми Бекназар Аматов мына ылдамдыгын күчөтүп баштады. Минген аргымагы либидер жана өйдөгөн ылдый салып кетчүдөй болуп турат. 2-0. Бекназар Аматов 1996-жылы төрөлгөн чабандес болгону 22 жашта. Ошол 22 жашар Бекназар Аматов эч кандай кыйынчылыксыз улакты тайгазанга салып кетти. Анын өнөктөштөрүнүн дагы чебер кыймыл аракеттерин албетте айтып өтүш керек, анткени мына ошол Бекназар Аматов улакты салып жаткан учурда ага тоскоолдук кылбай тургандай кылып, анын өнөктөштөрү Бакаята Шыралжындын башка оюнчуларын ошентип оюнчуларынын жолун тосуп берди дагы. Жыйынтыгында Бекназар Аматовго өтө жакшы шарт түзүлгөн. Улак тайгазанга түшсө, ошол замат кайрадан ортого коюлат дагы. Ушундай аттарды чаап келип туруп эңип кеткенге аракет жасашат. Ал мезгилде тажрыйбалуу эң жаш уулу Бузу Самудинов улакты жерден эңделе, бирок аянттан сыртка чыгып кетти. Бул деле кадимкидей эле башка спорттун түрлөрүндөгүдөй аут деп аталат. Аут болуп калды. Андыктан биз эми азыр Шыралжын Бакаята командасынын
Тайгазанына жакын жердеги тегерекчеден жекеме-жекени кайрадан көрөбүз. Ошондой эле көпкө чейин көчмөндөр оюндарына, быйылкы көчмөндөр оюндарына Казакстан командасы келет бекен, келбейт бекен деген сөздөр суроо ачык бойдон калып атты эле. Азыркы учурда мага жеткен маалымат боюнча Казакстандын улуттук курама командасы көккөр боюнча келет деген маалыматтар айтылып атат. Андан сырткары Франциядан, Америка Кошмо Штаттарынан командалар бар. Россиянын өзүнөн бир нече кошуна өлкөлөрдөн ошентип отуруп жалпысынан 12 көкбөрү командасы ушул көчмөндөр оюндарында өзүнүн күчүн сынайт. Биздин улуттук курама команданын чабандестери баары ушул Ак Булат майданына келишти. Ошондой эле азыр 3-орун үчүн болгон беттеш мындан кийин финал болот дагы. Ушул финал бүткөндөн кийин жалпы элден бата алып, кайрадан алар ушул Ысык көлдөгү Чолпон Атадагы ат майданды көздөй кайрадан сапатташат. Алар бир айдан ашты, 2 айга жакындап калды дейм. Эгерде жаңылбасам, дал ошол Чолпон Атадагы ат майданда ошол жакта аттары менен чогуу барып, машыгып жүрүшөт жана Кыргызстанга жеңиш алып келет деп ишенебиз. Кайрадан эле Еламан Нурболот уулу кандай кооз ыргытуу болгону Тайгазанга түшпөй калды. Мындай албетте дал ушундай абалда улакты Тайгазанга салып жүргөн нечендеген биздин чабандестер болгон. Ошол эле Достуктан Байышын Ниязовду айтсак болот. Андан сырткары жада калса Рустам Таналиевтерди деле мындай жерден жөн калбастан улакты Тайгазанга түшүрүп кеткен учурлар болот. Бирок азыр эми Еламан Нурболот уулу албетте мүмкүн жаштык кылгандыр, бирок ошентсе дагы Еламан өтө мыкты оюнчу. Мына дагы бир ирет ушул Еламан тууралуу сөз кылып аттык эле. Аягында өзүнүн буга чейинки аракети ишке ашпай калган болсо, азыркысын иштиптүү жасап кетти. Еламан Нурболот уулу 1999 жылы төрөлгөн, болгону 19га жаңы чыккан чабандес. 18 деп атат, албетте бул жакта Асылбек Өзүбеков 19га чыгып калды. Ушул Еламан Нурболот уулу чындап эми ошентип бүгүнкү оюнда азыр 3 улак Тайгазанга салынган болсо, ошонун 2-өсүн Еламан Нурболот уулу ишке ашырды. Эми жок дегенде бир улак салып коюш керек, албетте Шыралжын Бакай Ата командасынын оюнчулары, бирок ага деле Сары Өзөн мүмкүнчүлүк берген жок. Чындыгында Сары Өзөн оюнчулары бул жакта жаштык да бар, бул жакта тажрыйба да бар. Аттары деле начар эмес, аттары деле мыкты. Ошондуктан таптакыр Бакай Ата командасына оюн бербей жатат деп айтсак болот. Темир Молдокулов, Айбек Эсеналиев, Рамзат Бөкөнбаевдар баш болуп, Бактияр Жабагиев бар бул жакта, албетте ошолор баш болуп, тажрыйбалуу оюнчулар Бактияр Жабагиевди деле албетте тажрыйбалуулардын катарына кошсок болот го. Абай Камбарбаев бар, 1985 жылы төрөлгөн. Ал эми жаш оюнчулардын ошол Бекназар Аматов менен Еламан Нурболот уулу, ошондой эле Эржан Уланбек уулу бар. Азыр болсо Бакай Атанын оюнчусу өтө жакшы, 100% мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Бирок мына ушул жерде бир аз гана жолдун болушу жетпей калды деп айтсак болот. Эсеп 3-1 болсо, албетте эсеп саны бир аз кыскармак дагы. Бул беттеште кандайдыр деңгээлде интрига жаралат беле. Азырынча оюн талаасында бир гана мына ушул ат майданда Сары Өзөн Рассвет гана алардын жылдызы жам турат. Ат үстүндө улак үчүн болгон талашты азыр Бекназар Аматовдон улакты кадимкидей суруп жулуп кетти деп айтсак болот. Бакай Атанын оюнчусу эми бирок улакты жеңип алганы менен азыр такымга бас элек экен жада калса. Чындап ат үстүндө талашуу жүрүп атат. Бул Надырбек Бекзат уулу 1998 жылы төрөлгөн. Надырбек дагы жаш оюнчу. Эми ушул Бакай Ата Шыралжында дагы бир нече жаш оюнчулар бар. Эң жашы Өмүрбек Эсен уулу, ал 2001 жылы төрөлгөн. Өтө жаш, 2001 жылы төрөлгөн чабандес. Эки командада тең бир-бирден бар. Бирөөсү Сары Өзөн Рассветте, бирөөсү Шыралжын Бакай Атада. 17 минутта дейт Асылбек Өзбеков, албетте ал
ошол аркылуу ат майданында жергиликтүү күйөрмандардын көңүлүн көтөрүп, ошол жакта албетте дайыма өзүнүн сөзүн, керектүү сөздөрүн дайыма айтып турат. Мына ошол Көкбөрү дегенде түздөн түз Асылбек Өзбековду дагы элестеткен күйөрмандар аз эмес. Жана ошентип мына Көкбөрү оюну эми көчмөндөр оюндары, андан сырткары ушул дүйнөлүк аренага акырындап чыгып баратат деп айтсак болот. Өз кезегинде Болот Шамшиев баш болгон бир нече, албетте алардын аттарынын баарын айтканда өтө көп. Ошолордун баары өз учурунда Көкбөрүнүн эрежелерин иштеп чыгып, ушундай сонун бир спорттук оюнга айланып толтурушат. Жана Көкбөрү өзгөчө жогорку ылдамдык менен чыныгы бири-бирине шай келген командалар Көкбөрүнүн ойногон учурда албетте көргөндө арманда, көрбөгөндө арманда болот деп айтсак болот. Ерендердин эр оюну, чыныгы бука белдүү, бука билек буурасан кыргыздын мырзалары, алардын оюну албетте ушул Көкбөрүдө кадимкидей бага ачылат деп айтсак болот. Азыр мына жекеме-жекеде кайрадан эле Темир Молдокулов ары айланып, бери айланып келип туруп улакты такымга басты. Азырынча тегерек чийиндин ичинде турат, ошондуктан албетте эч ким келип бул эрөөлгө өзүнүн тоскоолдугун кыла албайт. Улакты такымга басып, мына атаандашынан бошонуп чыкты дагы. Жок, убакыт болбой калыптыр. Акыркы секундалар биринчи тайм соңуна чыкты. Жана экинчи бөлүк башталды. Эсеп сандары 3-0. Сарыөзөн Рассвет командасынан Еламан Нурболот уулу биринчи жана үчүнчү улакты салып кеткен. Ал эми экинчи улакты Бекназар Аматов. Азыр тайгазандар алмашты. Эми жашыл кийимчен Бакаята Шыралжын командасы сол тараптагы тайгазанга улакты салат. Ал эми Сарыөзөн Рассвет тескерисинче. Эсиңиздерге салып өтөлү, бул эки команда 12 команданын ичинен албетте сурулуп чыкты. Арашан, Толкун, Сынташ бул 3 команда А тобунда болчу. Ушул тайпалык бөлүктө 3-3төн бөлүнүп ойношкон. 24 августта башталган турнир, ошентип мына бүгүн финалдык бөлүктөр орун алып атат. Бүгүн азыр мына 3-чү орун бул бүтөөрү менен ушул финалдык кубок үчүн болгон таймаш орун алат дагы. Ошол менен быйылкы сезондогу негизги ири турнир соңуна чыгат. Арашан, Толкун, Сынташ булар А тобунда болчу. Четинди Сокулук, Шыралжын Б тобунда. Нурлан, Көкжал, Төш булак жана Сарыөзөн Рассвет булар С тайпасында жайгашкан болсо, Бакубат Талас, Келечек Алыкул Д тобунда ойношту. Мына ошолордун ичинен сурулуп чыккандардын экөөсүн ошол Сарыөзөн Рассвет менен Шыралжын Бакаята деп айтсак болот. Мына бакаяталык чабандыстар эми абалды оңдоп кеткенге аракет жасап атышат. Албетте ортодо тыныгуу болду. Биринчи 20 мүнөт бүткөндөн кийин ошол тыныгуудан соң алар өздөрүн кандайдыр бир тактикалык жүрүштөрүн өзгөрткөн сыяктуу агрессияны кадимкидей кошту. Агрессивдүүрөөк ойной баштады. Эми албетте улак сөзсүз салышы керек болот. Бакаята байгелүү орунга ээ болом десе, ошондуктан алар өзүнүн бактысын атаандаштардын тайгазанын жанынан издеп жатканы жөн жерден эмес. Сарыөзөндүн оюнчулары мына кадимкидей сүрүп бара жатты эле. Азамат бирок Шыралжын Бакаятанын оюнчусу улак менен кошо чийинден сыртка чыгып кетпестен улакты атайын жерге таштап койду. Бул жерде колунан түшүп кетти деген таптакыр туура эмес. Ошол кайрадан жекеме-жекеде улак үчүн күрөшүп олтуруп убакытты короткусу келбегендиктен ушундай жөн гана жерге таштап кеткен. Жыйынтыгында бир аз сүйрөп барды дагы. Эгерде жаңылбасам, бул Адилет Талантуулу болуш керек. Мына ушул Бакаятанын оюнчусу ал бирок аягына чейин сүйрөп барып эңип кете алган эмес. Эми Сарыөзөндүн оюнчусу мына улакты тайгазан чийинден сыртка чыгарып, бирок кармап калса болмок. Бул да атайын таштап ийди. Себеби 3-0 эсеби
Сары Өзен Рассвет үчүн өтө комфорттуу эсеп болуп эсептелет, саналат. Ошондуктан алар бул жакта ушул ар бир секунданын өткөнү ушул Сары Өзен Рассветтин пайдасына. Болгон экинчи 20 мүнөттүк, алдыда дагы бир 20 мүнөт бар. Андыктан мисалы үчүн футболдо бир 80-минуталардын тегерегинде убакытты чоюп баштаса, эгерде ушунда 1 же 2 гол айырма болуп, ал эми Сары Өзен Рассвет бир аз эртерээк баштап алгандай, ошентсе дагы алар үчүн албетте прагматикалуу оюнду жүргүзүү өтө маанилүү. Ансыз деле ушул Талас облусунун командасын алар финалга чыгуу үчүн болгон беттеште утулуп калды. Андыктан кандайдыр деңгээлде принципиалдуу таймаш деп айтсак болот. Чүй облусу менен Талас облусунун командалары ушул байгелүү орун үчүн ат салышып атат. Андан сырткары финалда Ысык көл менен Талас, ошентип бул быйылкы эгемендүүлүк күнүнө карата ушул президенттин кубогу үчүн болгон таймаш өзгөчө кызыктуу болуп жатат деп айтсак. Албетте эч кандай жаңылыштык болбойт. Учурдагы ушул президенттин кубогунун ээси болуп, бул Ош облусунун Достук командасы саналат. Алар өткөн жылы мына ушул президенттин кубогун утуп алышкан. Жана азыр болсо ушул жерде өзгөчө Достук командасы алар буга чейинки ири турнирде жеңишке ээ болушкан. Андыктан учурдагы чемпион деп эгерде биз жалпы ошол 3 турнирин Ноорус, 9 май жана президенттин кубогу үчүн болгон таймаштарды ушул 3 турнирди эске ала турган болсок, албетте ушул Достук командасы 9 майда Чолпон Атада болгон беттеште 4-3 эсебинде атаандаштарын жеңип ийгилик жаратышкан. Азыр болсо ушул улуттук курама командага Достук, Айыл Биримдик жана Ынтымак командасынан оюнчулар терилип алынды дагы. Жалпысынан ал жакта 12 чабандес жүрөт. Дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөйүн. Азыр алар мына ушул Аккыл ат майданына келишти. Ушул көк бөрүнү көрүп атышат жана эң аягында элден бата ал туруп кайрадан Чолпон Атаны көздөй жөнөшөт. Улактай Казандан чыгып кетти. Эсеп саны дагы деле 3-0. Расылбек Өзбеков мына Сары Өзен Рассвет тууралуу айтып атат. Угуп көрөлүчү. Ушул Рассвет командасын түптөп Рассвет деп ошо айтып атканыбыз ошондо Сары Өзен Рассвет командасына Военно Антоновка Айыл өкмөтү Бөкөнбаев Русландан 5000 Түшүнүктүү. Демек бул жерде ушундай кызыктыруучу сыйлыктар демек коюлуп аткан экен. Эми Сары Өзен Рассвет командасы азыркы учурда ойноп жаткан чабандестер айрыкча мына Бекназар Аматов, Эламан Нурболот уулу сыяктуу жана Алы Назаров сыяктуу чабандестер булар 3-чү муун болуп эсептелет. Буга чейин бир топ белгилүү чабандестер дал ушул Сары Өзен Рассветте ойноп жүргөн. Ошентип мына акыркы бир 20 жыл ичинде деп айтабызбы, ушул 20 жыл ичинде көкбөрү болуп көрбөгөндөй жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Ошентип бир нече мына күчтүү командалар өздөрүнүн дагы деле ушул атын сактап келет. Кээ бир командалар албетте жок болуп тарап, ал чабандестер башка командаларга өткөн учурлар дайыма кездешип келет. Суу Самыр деген кандай күчтүү команда бар эле, Бөрлүү деген. Ошолор азыр албетте акыркы турнирлерге катышпай калышты. Бирок келечекте ошол командалар кайрадан баш көтөрүп, ири турнирлерде өздөрүнүн күчүн көрсөтөт деп айтсак болот. Азыр болсо мына Шыралжын Бакай Атанын оюнчусу улакты сол такымга басып алып, жакшылап мүмкүнчүлүктү издеп атат. Бул жекеме-жекеде ойноп жаткан Мырзат Жамгырчы уулу Тайказанга чейин жетип барды эле, бирок жанынан бир гана атаандаш чыгып, таптакыр Тайказанга жолотпой койду. Көкбөрүдө тактикалык жүрүштөр өтө маанилүү. Себеби бул жерде сен жалгыз эмес, атың менен жүрөсүң дагы. Ошондуктан
чабуулчу оюнчулар өзүнчө ошол эле учурда коргоочулар болот. Мыкты коргоочу, мыкты чабуулчу жана жалпы турнирдин мыкты оюнчусу деген номинациялар дагы каралган. Бүгүн ошол финалдан кийин аларга дагы мүмкүнчүлүк берилет. Андан сырткары мыкты ат же болбосо булбул ат деп айтып коебузбу, мыкты ат, күлүк ат, ошондой эле көптөгөн жеке сыйлыктар дагы каралган. Эң кооз салынган улакка дагы мүмкүнчүлүк бар. Азыр кандай жебедей сызып барат жаткан. Бул Бакая Ташыралжындын оюнчусу. Бул каяка баратканын өзү билбей калды. Сол тараптагы тайгазанга улакты салышы керек. Бул болсо кадимкидей улакты эрдин кашына өткөрүп алып, өздөрүнүн тайгазанын көздөй жетип келди. Өнөктөштөр айтты окшойт. Ошондуктан кайрадан карама каршы тарапты көздөй жөнөдү. Бузу Самудинов улакты эрдин кашына алып жүргөн коопту эмнеси кооптуу? Албетте атаандаштар алып коюшу ыктымал. Ошондуктан ал ишенимдүү түрдө топтон суурулуп чыккан учурда гана улакты тайгазанга салыш керек. Азыр болсо Бузу Самудинов өтө сонун кырдаалды жокко чыгарып алды. Андыктан Темир Молдокулов улакты эңгенге бир аракет жасап көрдү. Эми сүрмө топтун ичинен чаң аралашкан аттардын туягынын астынан улакты сүйрөп кетүү оңой эмес, бирок ошого карабастан албетте сүйрөп кеткенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Жана караңыздарчы, ушундай көк бөрүнүн чындап кызуусуна кирген чабандестер эч кандай маселесиз ушундай аттардын туягынын арасынан улакты эңип кеткенге дайыма даяр. Калыс болсо бардык абалдык көзөмөлдөп турат. Анткени ошол эңкейген учурда ат менен коюп кетүү түздөн түз ден соолукка өзүнүн таасирин берет деп айтсак болот. Азыр атайын белгиленген убакыт бар. Улак жерден көтөрүлбөсө, анда жекеме жекени сунуштайт. Ортодогу калыс жана сүрмө топ таптакыр улактын жанынан жылчуда эмес. Ал учурда Айбек Эсеналиев бир эңкейип улакты эңгенге аракет жасады. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Эми биз ошол Сары Өзөндүн тайгазанын жанындагы мына ушул тегерекче бул жактан кайрадан жекеме жекен көрөбүз. Бул жекеме жекеде эми күчтүү аттарды, биздин эл күйөрмандары көнүп калган аттарды албетте көрө албайбыз. Ошол эле Ахиллес, ошол эле Геркулес. Алар Геркулес же болбосо Атаман, ал аргымактар көчмөндөр оюндарында жок. Ал жака Атаман барбай калды деп айтышты. Мен ошол Кыргызстан улуттук курама командасынын капитанынан интервью алган учурда Атаман келген жок. Андыктан Геркулес менен биз жекеме жекеге Ахиллести гана алдык деп айткан. Биз албетте ал тууралуу эгерде финалдык беттеште ошол аргымакты көрүп калышыбыз ыктымал. Азырынча албетте ал оюн тууралуу эмес, мына ушул 3-чү орун үчүн болгон беттешке көңүл бура турган болсок, мына кайрадан эле жекеме жекеде азыр жекеме жекеде кайрадан эле Сары Өзөн Рассвет оюнчусу ийгиликтүү болуп чыкты. Бул ирет Темир Молдокулов эмес, Бекназар Аматов чыккан. Бекназар Аматов улакты мына сол такымга басты. Эгерде Темир Молдокулов болсо, ал оң такымга басмак. Бирок уламдан улам Мырзат Жамгырчу уулу Бакаятадан ушул гана чыгып атканын айтсак болот. Эми Сары Өзөн чабуулга жөнөдү. Өтө ишенимдүү келе жаткан Эламан Нурболот уулу. Эламан Нурболот уулу тайгазанга жакындап келди. Эламан. Ушинтип экинчи ирет 100% мүмкүнчүлүктү кетирип отурат. Бирок эки ирет улакты тайгазанга салып кетти жана эки ирет сала албай калды. Өтө тажрыйбалуу. Келечекте ушул мүмкүн Манас Ниязовдун ордун баса турган оюнчулардын бири да ушул Эламан Нурболот уулу деп айтсак болот. Ушунчалык чабуулга өңүт алган оюнчу. Улакты тайгазанга салгандан өткөн ал үчүн рахат жок болушу керек. Манас Ниязовдун, Рустам Тыналиев сыяктуу оюнчулардын
албетте ордун басат деп айтсак болот. Иламан Нурболот уулу, бирок азырынча бир аз мүмкүн тажрыйба жетишпей аткандыр. Ошонусу дагы өзүнүн жакшы жагынан көрсөтүүдө. Эсиңиздерге салып коелу, Иламан Нурболот уулу 18ден 19га жашы таяп бара жаткан оюнчу, өтө жаш чабуулчулардын бири болуп эсептелет. Эгерде ошол эки улакка тайгызанга түшө турган болсо, азыр эсеп сандары 3-2 болуп, ушунчалык бир кызыктуу таймашка күбө болмок бул семье. Азыр болсо кайрадан Сарыөзөн оюнчуларынан ошол эле Иламан Нурболот уулу. Ой, Иламан, бул эмне кылганы? Мындай жалпак тил менен айтканда мындай шансты кетирүү албетте жакшы эмес. Мүмкүнчүлүк болду, албетте ишке ашырыш керек. Бирок биз бул жакта айта беребиз, аттын үстүндө жөн эле атты минип жүрүү, мындай мингенден корккон. Азыр адамдар аз эмес, андыктан атты минип чаап, ошол эле учурда улакты кармап алып, улак менен андан сырткары улакты тайгазанга салганга аракет кылуу бул өтө чоң эрлик деп айтышыбыз керек. Ошондуктан жөн жерден эмес, мына эрендердин ер оюну деп айтылбайт. Көкбөрү бул дүйнөлүк аренага чыгып, дүйнө жүзү эгерде көңүл буруп баштай турган болсо, чынында ушунчалык көрүүчүлөрдүн көзүнүн кычуусун кандыра турган оюн дал ушул көкбөрү деп айтсак болот. Хоккейди да эч кимсе көргүсү келбей калат болуш керек. Эң ушундай чыныгы мырзалардын беттеши оюну деген, же болбосо Америка футболу, алар кадимкидей мына топтор менен келип, бири-бирин кагып, түртүп, сүзүп кетет эмес. Мына жада калса анын фонунда дагы албетте көкбөрү бир топ кызыктуу, көкбөрү бир топ кооз деп айтсак болот. Мына азыр кайрадан оң такымга басып алган Бекназар Аматов. Ал жакта азыр мына Асылбек Өзбеков Бекназар Аматов тууралуу айтып күлдүрүп атат. Өтө жабышчаак оюнчу деп. Чындыгында атаандашка чапкенедей эле жабышып, андан таптакыр бошочу түрү жок. Улактын бир бутунан кармап ала турган болсо, бир шыйраганан оңой менен кое бербейт. Азыр кайрадан абалды жакшыртканга, мына өнөктөшүнө өткөрүп, позицияны өзгөрткөнгө аракет жасады эле. Бул жерде Абай Камбарбаев болчу, бирок аягында улак кайрадан жерде калып калды. Бактияр Жапагиев жүрөт мына 5-номер менен, 7-номерде мына Абай Камбарбаев, ал кайрадан эле аянттын ичинде алмашуулар орун алып атат. Демек, старттык курам башында чыныгы мыктылар чыкканы менен, албетте 20 мүнөттөн 3 тайм ойноо бардык эле чабандестерге мүмкүнчүлүк боло бербейт. 17-мүнөттө кетип атса, демек экинчи таймдагы бир топ аягына жакындап калган экен. Ошондой эле биз жеке мени кызыктырганы Эржан Уланбек уулу 12-номер менен сары кийимчендердин арасында 12-номер менен жүргөн чабандести көрүп калсаңыздар, өзгөчө көңүл буруп коюңуздар. Анткени ал 2001-жылы төрөлгөн эң жаш оюнчу. Сарыөзөндүн карамагындагы ошондой эле Шыралжын Бакай ата командасында дагы ушул 2001-жылы төрөлгөн чабандес бар. Ал дагы 12-номер менен Өмүрбек Эсен уулу. Иши кылып жашыл кийимби, сары кийимби 12 деген номерди көрүп калсаңыздар, чыныгы ушул кыргыздын келечеги азыр оюн талаасында экенине ишенип койсоңуздар болот. Себеби булар жаңы миңжылдыкта төрөлгөн чабандестер. Кайрадан Бекназар Аматов улакты жерден бир эңкейип эле эңип алды. Улакты эңүү жагынан албетте өтө мыкты. Эгерде Кыргызстанда жеке менин пикиримде улакты эңген жагынан эң мыкты деп Асқат Аскаровду айта турган болсок, мына ошолордун ордун баса тургандардын бири Бекназар Аматов. Азыр болсо улакты алып туруп, бир сыйра абалды карап чыкты дагы. Мына сага азыр кадимкидей ат үстүндө талаш орун алып, Бакай атанын оюнчусу жулуп кеткен экен. Бекназар Аматовдон улакты азыр улак кимде жүрөт? Эгерде жаңылбасам, бул Дастан Баурбеков болушу керек. Дастан Баурбеков мына тайгазан керек учурда
өтө керек учурда аты бир аз отуруп калды дагы жыйынтыгында улакты тайгазанга сала албай калып турат. Ооба Дастан Бауырбек экен. Анын минген аты Көкмончок. Ал эми биз Сары Өзөн Рассветтин жообун күтөбүз. Жогорку ылдамдык менен Бакыт Жолдош уулу жөнөдү минген аргымагы Спирит 1989 жылы төрөлгөн. Бирок улакты ээрдин кашына алган учурда эки тарабынан эки чабандес жабышты. Бакаятанын айрыкча оң жагындагысы ушул Надырбек Бекзат уулу болчу. Ал дагы жаш чабандестердин бири, 20-га чыга элек. 1998 жылы төрөлгөн. Надырбек улакты тартып алам деп олтуруп, бирок күү менен барды дагы. Бардык оюнчулар улак менен кошо, аттары менен кошо аянттан сыртка чыгып кетти. Жекеме жеке бул рет ортодон кимди көрөбүз? Кайрадан эле Бекназар Аматов чыкты Сары Өзөн Рассветтен. 22 жаштагы Бекназар Аматов. Анын атаандашы Алмаз Сыманов. Алмаз Сыманов 34-тө. Экинчи бөлүмдүн акыркы минутасы демек. Азыр мына байкасаңыздар экрандан бирөө пайда болуп жок болуп кетти. Негизинен ушул күйөрмандарды чакырат элем. Камералар менен бул жерде бир камера эмес, көптөгөн камералар бар. Ушул күйөрмандар кээде ошонун астына чейин чыгып кеткен учурлар болот. Тосуп алып мен көрсөм деп. Албетте сен камераны тосуп көрсөң, жалгыз көрөсүң. Ал эми бул экран аркылуу бүтүн кыргыз эли көрөт. Андан сырткары YouTube аркылуу соц тармактардан, башка жактардан албетте дүйнө жүзүндөгү биздин мекендештер көрөт. Алар алыста, алар бул ат майданга келгенге мүмкүнчүлүгү жок. Себеби алыста жүрүшөт. Ошондуктан күйөрмандарга албетте айтып өткүм келет, аларды чакырып өткүм келет. Ушул операторлорго тоскоолдук кылбасаңыздар деп. Ал учурда мына экинчи таймдагы соңуна чыкты. Эсеп болсо 3-0 бойдон. Экинчи таймда эсеп өзгөргөн жок. Мына 3-20 мүнөттүк башталды. Бул жыйынтыктоочу 20 мүнөт Сары Өзөн Рассвет жана Бакаята Шыралжын командалары ошентип беткелип олтурат. Булар Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон турнирдин 3-оруну үчүн таймашып жаткан учуру. Шыралжын Бакаята жашыл кийимчендер эсиңиздерге салып коелу эми сары кийим менен Сары Өзөн Рассвет. Эсеп сандары 3-0, ал биринчи таймда эле 3-0 болчу. Экинчи бөлүктө эч ким улакты тайгазанга сала алган жок. Ошентип эсеп өзгөрбөй калды. Эми биз албетте 3-үчүнчү бөлүктө өзгөрүүлөрдү күтөбүз. Күйөрмандардын күткөнү ушул албетте ой мына улакты артыш, бирок канчалык карылуу экен. Бузу Самуддинов мына биринчи номердеги 44 жаштагы чабандес Бузу Самуддинов. Ушундай канчалык жашы улуу экенине карабастан жаш атаандаштарынан кадимкидей улакты жулуп кетти го колунан. Чиркин чындыгында мына ошол улактын кызуусуна кирген, оюндун кызуусуна кирген чабандестер кимдин жашы канчада экенин таптакыр иши жок, жалаң гана ушул оюндун өзүнөн ырахат алып жаткан учуру. Мына желек желбиреди Каптал Калысыныкы. Себеби өзүңүздөр байкасаңыздар мына чийинден дээрлик бир жарым метрдей сыртка улак түшүп калды. Андыктан биз кезектеги жекеме жекен көрөбүз. Бир чабандес жөө бара жатат, демек ал аттан кулап түшкөн сыяктуу. Бул жактан кимис экени албетте аныкталбай калды. Эреже боюнча чабандес аттан түшүп калса, ошол замат алмашууда турган башка өнөктөшү аты менен кирип келе берет. Ал эми өзү акырын жөө басып аянттан чыгып кетет. Бул деген мына ушул аттан чабандес кулап калса, демек алар бир оюнчуга аз болуп калат дегенди түшүндүрбөйт. Ошол замат өнөктөштөрүнөн бирөөсү кирет. Ал эми чабандестер ушундай бири-бирин алмаштырып жаткан учурда азыр бул тараптан көрүнүп атат. Эгерде ортолук бөлүктү көрсөткөн учурда атайын белгиленген чийим бар дагы дал ошол жактан гана алмашуулар орун алышы керек. Азыр болсо ортодо Адлет Талант уулу
Адилет Талант уулу улакты өзүнө алып алганга аракет жасап атат. Темир Молдокулов ал таң калыштуу. Улакты башкача такымга басып алды. Жөн гана эми бул жерде такымга басып туруп атты кое бере турган болсо, мына ал улак Темир Молдокуловдо калышы керек. Тажрыйбалуу чабандес мына ошону ойлонуп жатат жана чындыгында ошентип улакты эч кимге бербестен Темир Молдокулов өзүндө алып кала алды жана бирок тайгазанга чейин жеткире алышкан жок. Канчалаган аракет ошентекке кетти да улак жерде эми кайрадан аны эңүүгө болгон аракеттер көрүлүп баштайт. Жана Азамат мына бир эңкейип туруп улакты эңип кеткенге мүмкүнчүлүк болду эле. 12 номерге мына ушул Өмүрбек Эсен уулу деген жаңы 1000 жылдыкта төрөлгөн 2001 жылкы Өмүрбек Эсен уулу Бакаят Шыралжындын оюнчусу. Мына ошол өтө кооз аракетти көрдү эле. Азыр жогорку ылдамдык менен келе жаткан. Ой, кандай кооз ыргытуу Эламан Нурболот уулунун аткаруусунда. Күйөрмандарда мына ушундай ой калбашы керек, улакты сала албайт экен деген. Жок, бул өтө жакшы келип атат. Баарысынын болгону бир аз жолдун болгону жетишпей атат деп азырынча ошентип туралы. Бул жаш чабандес ушул ыкмасын аягына чейин толугу менен өздөштүрүп ала турган болсо, кайсыл командада ойнобосун, албетте атаандаштарына кадимкидей ыңгай сабалды жарата турган чабандестердин бири болот. Мына ушул Эламан Нурболот уулу бул кадимкидей ушундай чабуулга чыгып, жакшы ыңгайлуу абалды түзүү жагынан чыныгы мыкты. Улак аянттан чыктыбы элекпи? Ары жактагы коопсуздук кызматкерлери иттери менен жүрөт. Мына иттерин жетелеген бойдон дубалдын ары жагына кире качышты эле. Мына биз эми кайрадан жекеме-жекеге күбө болобуз. Асылбек Избеков ушул эсеп тууралуу демек кеп козгоп атат. Ал жөн жерден эмес. Биринчи таймда 3-0 болгондагы экинчи 20 мүнөттүктө эсеп өзгөргөн жок. Азыр 3-чү жыйынтыктоочу тайм болуп атат. Мында деле улакты тайгазандан көрбөй атабыз. Ошондуктан ушул 3-0 бойдон катып калды дейт. Таптакыр жылбай турабыз дегени. Мына ушундан Темир Молдокулов бул ирет мына оң такымга басты. Канчалык атаандаштар каршылык кылбасын, бирок баары бир ушул жекеме-жекеден Сары Өзөн мыкты болуп чыгып атат. Алардын албетте жекеме-жекеде түздөн-түз атка көз каранды жана ошол атка жараша, аттын деңгээлинде жараша минген чабандес албетте мыкты болуш керек. Сары Өзөндө андай чабандестер жетиштүү, аргымактары дагы бир топ мыкты болгондуктан ошентип азыр Бакаят Шыралжынга оюн бербей жатканы ошол деп айтсак болот. Сүрмө топ сүрүлүп барып азыр чийинден сыртка чыгып кетчүдөй. Бирок Темир Молдокулов аттын оозун тартып туруп кайрадан артка бурулуп кетти. Кош такымга салуу жок, кандай болбой калды. Ошентсе деле улак дагы деле Темир Молдокуловдо жүрөт. Ал өнөктөшүн өткөргөнгө жетишкен жокпу? Эламан Нурболот уулуна өткөрүп бергенге аракет жасаган. Мына ошол жерден улак жерде калып калды. Жана Бакаятанын оюнчусу улакты жонунан кармап алды. Эгерде бир бутунан, шыйрагынан кармап кетсе, анда көтөрүп кетмек. Ошондуктан көтөрүп бара жаткан учурда кадимкидей жүндөрү үзүлгөн бойдон калып калган. Азыр мына бул ирет дагы ыңгайсыз жеринен кармап алып отурат. Ушул 5-номердеги Осмон Кутманбек уулу 1981 жылкы. Андыктан бир топ тажрыйбалуу деп айтсак болот. Ал учурда Сары Өзөндүн оюнчусу бир аракет менен, бул болсо Бекназар Аматов, улакты сүйрөп барып туруп өйдө көтөрүп такымга басып кетти. Ага Надырбек Бекзат уулу каршылык көрсөтүп атат. Бекназар Аматовго азыр жакшы бир тактикалык өзүнүн өнөктөштөрүнүн кыймыл аракеттери керек. Ошонун жыйынтыгында ийгилик жаратып кетет. Тайгазанды көздөй шуулдап жөнөдү. Атаандаштары өзүнүн өнөктөштөрүнүн каршылыгы астында калган. Бирок бул ирет жакшы коргонуп атат. Бакаят Шыралжын
жада калса улакты тартып алсам деген дагы ойлору бар. Бул жактан Адырбек Бекзат уулу оң тарабынан келип улакты алып кеткенге аракет жасады. Жана кайрадан эле Бекназар Аматов такымы да өтө катуу экен, таптакыр чарчабастан. Эми бул 35 килограмм болгон улакты такымга басып жүрө бергенде деле кадимкидей бут чарчап калат. Аны албетте чабандестер өтө жакшы билет. Такымы бышык гана карылуу, олбурлуу чабандестер гана көпкө чейин улакты такымда басып жүрө алат. Ошолордун бирөөсү мына жаш экенине карабастан Бекназар Аматов экен деп айтсак болот. Бекназар Аматов ал учурда өнөктөшү Еламанды кошту. Эми Еламан менен Бекназар арттан дагы бир Бакыт Жолдош уулу келип кошулуп атат. Ушулар баары чогулуп улакты тайгазанга салып кете алат болду экен. Жана үчөөлөдү. Үчөөсүнө бир оюнчу каршы келип атат. Ой азамат, ким болду экен ушул? Албетте азыр ким экенин аныктаганга аракет жасайбыз. Бакаятанын ушул чабандеси мына Бекназар Аматов, Еламан Нурболот уулу, Бакыт Жолдош уулу үчөөнүн колунан улакты дээрлик мына тартып кетти го чиркин. Мына ушундай бир чабандестин аракети, бир коргоочунун аракети ошентип бир улактан өз командасын сактап калды. Азыр болсо улакты эми тескерисинче мына Шыралжын Бакаята эсепти өзгөрткөнгө аракет кылып атат. Жок дегенде бир улак салганга албетте татыктуу оюндалар жүргүздү. Ошондуктан деп турсак мына коргоочу 7-ой абайлаш керек, аттан түшүп калды. 7 номердеги Абай Камбарбаев бул Сары Өзөн Рассвет командасынын коргоочусу. Андыктан мына ошол тайгазанга жакын келип атаандаштар улакты салам деген учурда түзөнтүс өзүнүн аракетин көрдү дагы. Ушул Абай Камбарбаев серый деген аргымагы менен өзү барып туруп сүрмө топтун баарын тайгазанын жанынан сүрүп чыгарып таштады. Кайрадан эле мына ошол Камбарбаев тайгазанын жанына атаандаштарын жолотпой жатат. Коргоочу деген мына ушундай болушу керек. Ошентсе дагы ары айланып, бери айланып Бакаята Шыралдын оюнчулары кадимкидей көгөрдү. Бир улак салмайынча алардын көңүлү тынччуда эмес. Кайрадан эле мына ушул Осмон Кутманбек уулу ири турнирлерде өзүн көп көрсөтпөсө дагы, бирок регионалдуу өздөрүнүн регионундагы беттештерде дайыма ушул ат жалында жүргөн, ат үстүндө жүргөн Осмон Кутманбек уулу оң такымга улакты басып алып ишенимдүү жүрөт. Азыр жерге түшүп калды окшойт. Же дагы деле бул жактан көрүнбөй атат. Улак каякта болду экен? Жок, жерге түшпөптүр. Азыр дагы деле такымына басып жүрөт, бирок бир аз чарчап чалып баштады. Өнөктөштөрүнөн бирөөсү келип алса жакшы болот эле, болбосо атаандаштар тартып кетет. Жана тайгазанга жакындап ары айланып келип, бери айланып келип канчалык ушундай ар кайсыл жүрүштөрдү колдонго аракет кылбасын, баары бир Сары Өзөндүн оюнчулары өтө сапаттуу коргонуп атат. 3-0 эсеби түздөн-түз аларды финалга, кечиресиздер, 3-орунга алып келет. Ошондуктан Сары Өзөн негизинен бүгүнкү беттештеги жумушталар аткарды. 3 рет улакты тайгазанга салып алды. Жана ошентип азыр мына 3-чү тайм дээрлик мына ортолук бөлүгүнөн өтүп бара жаткандай. Калыстын ышкырыгы жаңырды дагы, биз кезектеги жекеме-жекеге күбө болобуз. Рассвет командасы үчүн убакыт токтогон. Ал эми шуулдап убакыт өтүп аткан бул Бакаята командасы үчүн болуп турат. Булар үчүн ар бир секунда кымбат. Жок дегенде бир убакыт утуп калсак деп ойлору азыр ошого. Чындыгында дал ошондой, мына Асылбек Өзбеков айтып аткандай. Эми убакыт болсо ушул Шыралжын Бакаята үчүн өтө тез өтүп атат. Себеби алар эсептерди кыскартыш керек. Арткы фонду карап көрсөңүздөр десек дагы бир мына күйөрмандардан бирөө камеранын астына чыгып кетип атат. Арткы фонду Толкун командасы. Эсептердин Толкун командасы, алар азыр бул беттеш бүткөндөн кийин алар мына ушул президенттин кубогу үчүн беттешет Бакубат Талас менен. Демек алар дагы беттешке даярданып турат.
Бакай атанын оюнчуларынын ар бир салган улагына демек $50 деп бул жакта демек демөөрчүлөр айтып атышат. Эми мүмкүн эми ушул кандайдыр бир мотивация берер дагы. Эми Бакай ата жок дегенде бир улак салганга аракет кылабы? Тоскоолдук кылган дээрлик эч ким жок эле, бирок ошол жерден Айбек Эсеналиев өз убагында керектүү жерде турган экен дагы кайрадан улакты тагазанга жеткирбей алыстатып кеткен. Бирок эми башка тараптан кайра киргенге аракет жасашат Бакай атанын оюнчулары. Жана азыр өздөрүнүн тайгазанын көздөй келишет. Биринчи номер болсо, демек бул Бузу Самудинов. 44 жаштагы Бузу Самудинов. Андан ары барды дагы аянттан сыртка чыгып кеткен сыяктуу. Таласка чейин кубалап барды дейби, же таласка чейин ошол жерден таласка чейин кетип калчудай дейби. Бул албетте мына ушул улак менен тайгазан ат майдандан сыртка чыгып кеткен тууралуу демек айтылган сөз. Жекеме жеке бул ирет ортого Бактияр Жабагиев чыкты Сары Өзөндөн. Ал эми Айбек Исаков бул Шыралжын Бакай атадан чыкты. Жекеме жеке жана Бакыт Жолдошуулу. Бактияр Жабагиев эмес, бул Бакыт Жолдошуулу. Бул убакты эч кандай кыйынчылыксыз эле эңип кетти. Негизинен жекеме жекени алган команда дээрлик оюнду утат. Карама каршы эсеп өтө сейрек кездешет. Ушул жекеме жекеден канчалык күчтүү болсо, кадимкидей маневр жасаганга мүмкүнчүлүктөр болот. Дайыма эгерде сенин командаң жекеме жекеден утуп тура турган болсо, ошого жараша тактикалык жүрүштөрдү жасап, андан кийин түз эле мына ушул жактан чабуулга өткөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал улакты такымга басып, андан кийин чар тарабын карап, оң жагын, сол жагын өзүнүн өнөктөштөрү кимди кантип карап жатат, кандай маршрут менен тайгазанга барсам мага тоскоолдук болбойт деп, мына ошонун баарын бир сыйра карап чыгат дагы, андан кийин гана анда жөнөйт. Ошол замат көрүнсө, мына өнөктөшүн өткөрүп берди. Жана азыр Бекназар Аматов либитер менен Бекназар бул чабуулчу оюнчу, ошондуктан улакты Бакыт Жолдошуулу эңип берди. Жанында турду дагы Бекназар Аматов аны тозуп алып өткөрүп берген. Бекназар Аматов жебедей сызып жөнөдү. Ылдамдык өтө жакшы. Албетте коргоочулар бар, бирок коргоочуларды карап да койчудай эмес. Биринчи аракет ийгилик жараткан жок, бирок ошол замат аттын оозун буруп кетти дагы аянттан сыртка чыкпастан. Ушул улакты салгысы келип атат. Антпесе албетте мына азыр эми мүмкүнчүлүк. Ой азамат. Бекназар Аматов максатына жетти. Болбосо 3-0 эсебине таянып алып, ошол биринчи улакты тайгазанга сала албай калган учурда акырын чийине сыртка чыгып кетип, кезектеги жекеме жекеге окуяны кырдаалды жекеме жекеге өткөрүп койсо болмок. Бирок ал албетте улакты тайгазанга салгысы келди. Күйөрмандар деле күтүп калганын жакшы түшүндү окшойт. Ошондуктан өзү тайгазанын кырына отуруп калганга чейин барды дагы, бирок улакты тайгазанга салды. Эсеп 4-0. Ошентип биз 16-минутта дейт. 17-чиге кетип атат. Мына ошол 16-минутта болгон учурда 16-минутта бүтөрүнө мындайча айтканда 4 минутта калган учурда 4-улакты биз тайгазандан көрдүк. Сары Өзөн дагы улак салгысы келип атат. Биз 9-номердеги Алы Назаровду көрүбүз жана анын жанында дагы ким бар? Ким болсо дагы, бул жерде демек Эламан Нурболотуулу. Эламан Нурболотуулуна улак өткөн жок, ал өнөктөшүнөн ала албай. Ой азамат, мына Бакай атанын оюнчусу. Негизинен Бакай атанын чабандестери, улакчылары чындыгында бир топ карылуу, ушул ат үстүнөн улакты талашып кеткен учурда атаандаштарынын кадимкидей жулуп кеткен мезгилдерге күбө болобуз. Адилет талантуулуу азыр улакты такымына басып жүргөн, менин оюмча өнөктөшүнө өткөрдү окшойт. Өткөргөн жокпу, бирок аянттан сыртка чыгып кетти. Эми кезектеги жекеме жеке.
Бакаята bir dagы ийгиликке жетише албай турушат. Эмнегедир өткөндө жакшы ойногон оюнун бүгүн көрсөтө албай турушат. Өткөндө тескерисинче Сары Өзен Рассвет командасы солгун ойноду эле. Бүгүн болсо ушунчалык ыкчам, абдан ылдам, ий тактикалык өзгөчө бир оюндарды көргөзүп, бири-бирине өнөктөштүгүн абдан көргөзүп турушат. мына ошондой жекеме жеке азыр бул жерде орун алып атат. Эми Асылбек Өзбековдун айтканда туура мына ушул жерде Бакаята колдон келгенин кылып жатат, бирок ал аздык кылууда. Сары Өзен албетте Бакаята Шыралжын үчүн күчтүүлүк кылды. Экөө улактын эки тарабынан карма алып турат. Бакыт Жолдошуулу Астынан кармай калды. Мына Kana kimingerdin ekö teң takım bolası attın içine salsat, karunun içine salsat az karap turlar. Kimisi suurulup çıkıp ketet, ulak kulağı bilen koşu. Sanın keremet. Экөө тең ошентип улакты такымга басып алды. Эми бул жерден аттардын күчүн көрчүдөй болуп калдык. Кимисинин аты сүйрөп кетет болду экен. Бакыт Жолдошуулу менен биз анын атаандашы бул жакта Дастан Бауырбековду көрүп атсак, ары келип албетте аянттан сыртка чыгып кеткенден кийин сүрмө топ, андыктан кайрадан аянттын сыртына чыгып кеткен сыяктуу дагы. Эми биз азырынча чыга элекпи? Акыркы минутта демек кетти. Акыркы секундаларда улакты тайгазанга салып эсепти 4-1 кылып койсо, мына күйөрмандар дагы колдоого алып атат. Өтө жакшы ылдамдык менен Еламан болсо азыр коргоочу катары аракет жасоодо. Мына ушул Еламан тоскоолдук кылып калды. Антпесе тоскоолдук кылбай койсо деле болмок. Бирок бул спорт, андыктан аягына чейин максималист болуп каршылык көрсөтүшү керек болсо аны иш жүзүнө ашырды. Сары Өзен Рассвет толук татыктуу түрдө Бакаята Шыралжынды утту деп айтсак болот. Анткени 1 минутадан аз убакыт калды дагы. Эми калган учурда 4 эмес 1 улак салуу маселе. Сары Өзен Рассвет ошентип Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон турнирде коло байгенин ээси 3-орунду камсыз кылышты. Азамат Сары Өзен Рассвет Чүй облусунун Сары Өзен Рассвет командасын жеңиш менен куттуктайбыз. Дагы бир нече чабуулдар ишке ашпай калды. Бул болсо ири эсеп катталат беле. Эмнеси болсо дагы Сары Өзен Рассвет алардын максаты финалга чыгып, кубок үчүн ат салышуу болчу. Бирок ошол Бакуат командасына утулуп калгандан кийин азыр бир ошол 3-орун үчүн болгон беттеште чер жазып алышты. Бугунун баарын ушул Бакаятадан чыгарды деп айтсак болот. Бакаятага каршы болгон беттеште азаматтар Сары Өзен Рассвет ушул татыктуу 3-оруну менен куттуктайбыз. Бакаята Шыралжын командасына кийинки турнирлерде ийгилик каалайбыз. Алар бир топ жаш оюнчулар бар, тажрыйбалуу оюнчулар бар. Потенциалы өтө жакшы, андыктан Бакаята Шыралжынды биз кийинки дагы жакшы ири турнирлерде күтөбүз. Биз болсо сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттик. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Финалдан жолукканча саламатта болуңуздар.